Урматтуу достор, biraz murda Facebook'ta Tursunbay Bakiroglu деген сакалчан саясатчынын Кемпир абадтын боюнда туруп сүйлөгөн видео кайрылуусун көрдүм. Ал жерде бир катар чындыктарды айтылган. Анан бир катар дооматтар анан Кыргызстандын мурдагы жетекчилерине карата кандайдыр бир жала жабуу сыяктуу көрүнүштөр да камтылган. Кыскасы боткосу аталасы аралашып калыптыр да. Эми мен эң жаман көргөн сөзүм, мисалы, ушул Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек ара тактоо маселесин башында колдоп жүрдүм да, анан эмне себеби эң жаман көргөн сөзүм бул жер сатты деген сөз да. Анан бүгүнкү күндө мына Усубалиевди айтып калышат. Ошол бала кезде мен дагы көп укчумун. Канабатты берип жибергөн, анан кийин Кемпир абадты берип жибергөн өзбектерге деген сыяктуу сөздөрдү мен газеталардан көп окуп калчумун да. Мына ошондой сөздү бүгүн кечеби ошол кайрылуусунда Турсунбай Бакир уулу кайталап ошол сөздү айтыптыр. Ал киши айтып атат да, Усубалиев менен дейт, жогорку кеңешке ошо барганда бир баягы коридордо кетип атсам, залды көздөй кетип атсам, ушинтип Усубалиев мени күтүп атыптыр. Анан келип, анан жолугуп ушу баягы атам бир эки маселе боюнча сүйлөшөйүн дедим эле. Биринчиден тиги атаңды мен соттогон эмесмин, атаң жакшы киши болчу, мен ал кишиге тиешем жок деп аны айтты дейт. Баягы анан сен доомат кылып жүргөн экенсиң деп. Анткени тиги Турсунбай Бакир уулунун атасы Бакир Эргешев деген киши убагында кайсы бир берене менен сайыз убагында соттолуп кеткен экен да. Анан аны Усубалиевдин бир китебинен окугам мен, чала азыр эстей албай атам. Мындай толук фактыларды ошон үчүн эсте болбогон үчүн аны айта албайм. Бирок ишыл бир берене боюнча соттолгон да. Анан жаңылбасам 10 жылга кесилип кетсе керек эле. Эми ал анын жеке өзүнүн турмуштук маселеси, биз алга кайрылбай эле коелу. Бирок экинчи маселе, сен ушу Кемпир абад боюнча ушу Усубалиев Кемпир абадты сатып жүргөн деп баягы кайрылуу кылып жүрүпсүң, пикириңди айтып атыпсың. Мен ушул сөздү мен сага мындай балам катары түшүндүрүп коеюн деп, анан ситуацияны түшүндүрүп, анан айтыпты дейт да. Эми мен ушинтип ал кезде Кыргызстандын жөн эле жетекчиси болчумун. Анан кийин ушинтип анан тиги Рашидов болсо политбюронун немеси болчу, мүчөлүгүнө талапкер болчу. Эми өлкөнүн тагдырын политбюро чеччү, то есть өлкө дегеним СССР. СССРдин тагдырын политбюро чеччү, анан политбюрого Кыргызстандын жетекчиси мүчө болгон эмес. Бул чындык. Кийин ушу 90-жылы гана тиги Масалиевдин убагында кыска убакытка ошол баягы жалпы Кыргызстан, жалпы СССРде көп республикалардын бардыгы ошо политбюрого кирип калган. Ага чейин негизи чечүүчү учурдун бардыгында ошо Кыргызстан политбюронун мүчөсү болгон эмес. Бул чындык. Анан ошондуктан Шараф Рашидов өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүнө, кызматтык абалына салып, анан Москвага таянып, ушинтип мага басым кылды. Анан мен коркуп кетип, анан ошол жерди бердим деп айтты дейт да. Эми Турдакун Усубалиевдин көптөгөн монографияларын окуган адам катары, анан выступлениясын ошол жерде парламенттеги сүйлөгөн сөздөрүн уккан адам катары, андан тышкары жалпы жыйындарда ал кишинин сүйлөгөнүн уккан адам катары, интервьюларын көргөн адам катары, мен эч качан ишенбейм. Ошол Турсунбай Бакир уулуна айткандай кылып, мен ушинтип бер деди, анан коркуп кетип бере салдым деп айтканына ишенбейм да. Андай сөздү Турсунбай Бакир уулу гана айтышы мүмкүн. Турдакун Усубалиев эч качан бир сөздү айтарда мурда 10 жолу, 15 жолу ойлонуп, толгонуп, ичинен бышырып туруп, анан ушул сөздү ошондо дагы айтсамбы, айтпасамбы дей турган киши эч качан антип андай сөздү айтпайт да.
Турдакун Усубалиев орду басырыктуу экенин аны элдин баардыгы билет, аны душмандары дагы тана албайт. Маселе мындай да, мен тиги мисалы Турдакун Усубалиев өзү ошондой мисалы кемпирабадты баягы суу сактагычка жерди берген деп күнөөлөп жүрүшпөйбү? Эгерде ал жерге суу сактагычка жерди Усубалиев бербейм десе, анда алар ошол Усубалиевди алмаштырып, ордуна башка эле бирөө дагы Ишматовпу, Ташматовпу бирөөнү коюп туруп, ошонун колу менен бердирмек акыры. Анткени СССР деген мындай конституциясында федералдык мамлекет болгону менен иш жүзүндө реалдуу түргө алганда унитардык мамлекет болгон. Ал аймактын жетекчилеринин эч кандай укуктары болгон эмес. Ал жерде дагы бандалар башкарган. Банда ошол политбюро. Анан политбюронун мисалы политбюрого Орто Азиядан Казакстандын жетекчиси политбюронун мүчөсү болгон. Ал эми Өзбекстандын жетекчиси болсо политбюронун мүчөлүгүнө кандидат болгон. Резервде турганда. Анан то есть бир ступенька жогору болгон. Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Кыргызстандын жетекчилерине караганда алар 1-2 ступенька жогору болгондо бийликке сөз өтүмдүү болгон. Анткени негизги маселенин баардыгын өлкөнүн жетекчисин алмаштыруудан баштап, мисалы Хрущевду 1964-жылы ошол политбюро чогултуп эле өзүнүн чечими менен кызматтан алып койгон. Ошол сыяктуу ошол биринчи секретарь генсекти дайындагандан баштап майда чүйдө маселелерге чейин баардыгын политбюро күн тартибин маселени аныктап, анан кийин негизги чечимдерди кабыл алчу бул деген СССРдин жашоосу ушундай болгон. Анан политбюрода ким мүчө болсо ошонун сөзү өтүмдүү болгон. Мисалы Кавказда болсо, ошол Кавказ республикаларынын ичинен тиги Азербайжандын биринчи катчысы ал политбюронун мүчөсү болгон. Калган грузиндер жана башкалар алар ошол тиги Азербайжан аркылуу маселелерин чечишкен. Ушундай болгон да. Анан Кыргызстандын статусу чын-чынына келгенде ошо политбюрого ошол тиги Москва горкомунун биринчи катчысы дагы кирген. Бирок Кыргызстандын биринчи катчысы политбюрого мүчө болгон эмес. Эзеле мүчө болгон эмес да. Анан дагы бир мисал айтайын, бир кызык нерсени. Негизи эле өзбек туугандардын мисалы пахтасы бул СССРдеги мындай приоритеттүү маселелердин бири болгон да. Мисалы Өзбекстанга бир план коюлган аябай. Мисалы Азербайжанга бир нефти боюнча план коюлган, допустим. Анан Казакстанга пшеница боюнча, тиги эгин боюнча. Ал эми Өзбекстанга болсо пахта боюнча. Анан бир кызык фактын айтайын. Мисалы алар ошол пахтаны силерге чогултуп беришибиз керек, анан силер болсо жардам бергиле деп баягы ар кандай өздөрү ошонун аркасы менен көп нерсени шантаж кылышканда. Мисалы өлкөнүн жетекчисине мындай жетекчилигине, СССРдин жетекчилигине аябай орушандай көп талаптарды коюшкан. Эми өтүнүчтөрдү кылышкан да. Мисалы кандай болгон? Бир мисалды айтайын. Казакстандын биринчи катчысы болуп Динмухаммед Кунаев, жаңылбасам, ушу 60-жылы келген. 60-жылы биринчи жолу дайындалган, Кыргызстанда 61-жылы алмашкан. Кунаев же 60-жылы келген, же 59-жылы келген. Анан биринчи секретарь болуп иштеп атканда бир күнү ошо өзбектер айтат да, эмеге Хрущевко өтүнүч кылышат. Ушундай Казакстандын аймагында чектешкен, ошол азыр райондордун атын унутуп атам, 3 район болгон. Ошол Өзбекстан менен чектешкен 3 районду бизге өткөрүп берсеңер жакшы болмок. Анткени ал жердеги райондор ошол жана пахтага ылайыктуу жерлер экен. Анан биз пахтанын планын көбөйтүш үчүн бизге ошол жерлер керек болуп атат дейт. Анан дегенде Хрущев Казакстан жетекчилигине айтат, ушул жерлерди Өзбекстанга өткөрүп бергиле, Өзбекстан суранып атат дегенде айтат, жок, бул Казакстандын жери, бере албайбыз дейт Кунаев. Анан ошол жерден эле Кунаевди кызматтан алат. Анан ошол жерде тиги Түштүк Казакстан обкомунун биринчи катчысы болсо керек, жаңылбасам, Юсупов деген уйгур улутундагы киши болгон. Ал киши болсо айтат, тиги мени дайындасаңыз ошол жерге, ошол маселени чечип берем дейт.
Анан кийин Хрущев алып туруп элет, Кунаевди алат дагы, председатель совмен кылат дагы, анан Юсуповду биринчи секретарь кылып коет. Анан 2 жыл Юсупов биринчи секретарь болуп иштейт. 62 жылдан 64 жылга чейин. Анан ошол 2 жылдын ичинде тиги Казакстанга тиешелүү 3 районду өткөрүп берген, тиги Өзбекстанга. Анан кийин ошентип кийин Хрущев переворот болуп тиги кызматтан кетет. Кеткенден кийин ордуна Брежнев келет, анан Брежнев менен Кунаев куда болгон. Анан кийин анткени Брежнев ошол 55 жылдан 57 жылга чейин Казакстандын неме биринчи катчысы болуп иштеген Брежнев. Кызматта тиги Москвага барганга чейин. Анан ошол кезде Кунаев менен куда болуп калышкан экен да. Баласы менен кызы үйлөнүп. Анан кайра Брежнев кызматка келер менен Кунаевди ордуна коет, кызматка коет, биринчи катчылыкка. Анан баягы 3 районду кайра Өзбекстандын курамынан Казакстандын курамына өткөрүп берген. Мен муну менен эмнени айтып атам? Мисалы Усубалиевдин тиги Москванын алдындагы салмагы менен Усубалиев болобу, же Исхак Разаков болобу, же андан кийинкиси болобу, айырмасы жок. Ким болбосун Кыргызстандын жетекчилигинин Москванын алдындагы салмагы менен тиги Казакстандын жетекчилигинин Москванын алдындагы салмагы аябай эле чоң болгон. Ошого карабай өзбектер мисалы ошол Казакстандын 3 районун убактылуу алып, анан кайра убагында кайра жанагындай чечим кабыл алып артка кайтарышкан да. Демек, бул деген Өзбекстандын мындай таасири, подходу аябай күчтүү болгон, лоббированиясы күчтүү болгон. Анткени алар пахтаны бетке кармашкан да. Мына ошондой талап менен биринчи 62 жылы ошол жана Кемпироват суу сактагычын курушат. Жанагынтип толгон токой талаш тартыштар менен эмелер менен аны шарттарды аткарбагандан кийин Кыргызстан болсо бир тараптуу ошол келишимдерден баш тарткан. Кыргызстандын министрлер советинин төрагасынын колу коюлган токтом бар. Эми ал министрлер советинин төрагасы ал Усубалиевдин буйругусуз ал токтомду чыгармак эмес да. Анан ошол 1975 жылы бул келишим ишке ашпай калганына байланыштуу биз бул келишимдерди токтотобуз деп туруп токтом чыгарган, бирок ал токтом эч кандай күчкө ээ болгон эмес, анткени Москва аркылуу Өзбекстан бардык маселелерди чечип турган. Андан кийин экинчи подход кандай болгон? Кийинки подход. Ал Өзбекстан буну менен эле тынчып калган эмес. Нарын дарыясынын нугун суусун көбөйтүш үчүн Нарын дарыясынын суусу Өзбекстанга кетет да. Мисалы Токтогул суу сактагыч аркылуу. Анан Нарын дарыясынын суусун көбөйтүш үчүн булар жада калсак Соң көлдү жырып, анан Нарын дарыясына буруш керек. Ошондо Нарын дарыясынын нугу көбөйөт дегенге чейин барышкан. Анан кийин Усубалиев барып Москвадан экологторду чакырып, ошонун баарын ушул маселени тереңинен тереңи менен Кыргызстанда экологтор чогулуп, анан түшүндүрүп, анан кийин Москвага аргументтерин айтышып, эгерде бул Соң көлдү антип бура турган болсок, анда ошол негизги Нарын дарыясынын нугу баардыгы көп нерсе өзгөрөт. Бул этегинде алып келип туруп, бул аймакта катастрофага алып келет. Ал Өзбекстанга дагы зыян болот деп баарын түшүндүрүп, анан кийин муну Советтер Союзу анан оңой менен бул маселени кайра чече албай калат деп баарын түшүндүргөндөн кийин анан ал маселе алдынан кайтышкан. Анан дагы бир попытка болгон. Дагы бир попытка бул Чаткал өрөөнү, азыркы Чаткал районундагы Чаткал өрөөнү ошол жерде суу сактагыч кылабыз деген Өзбекстан. Өзүңөр картадан карасаңар, Чаткал өрөөнүнүн оозу тиги немени карап турат, Өзбекстанды карап турат. Анан Чаткал өрөөнүн оозун бууса, ал жерде чоң суу сактагыч болмок чын элечи. Анан кийин ал жерде суу сактагыч кылабыз дегенде Усубалиев ал жерге тиги элдерди көчүрүп барып, башка жактан элдерди мажбурлап эле көчүрүп барып, колхоздорду уюштурган. Колхоздорду уюштуруп, бул жерде элдер жашайт, бул жерде жайлашат, бул жерде мал жаябыз, биздин мал чарбачылыгыбызга тиги негизги немелердин бири ушул Чаткал өрөөнү деп мындай калпычынын аралаштырып, аргументтерди коюп, ушинтип, анан ошол Чаткал өрөөнүн сактап калган. Буга окшогон фактылар көп негизичи. Мунун баардыгын кызыгыш үчүн аны китептерди ачып окуш керек да. Бирок тилекке каршы китептерди ачып окубай, Турсунбай Бакир уулуна окшогон чала сабат, мен бул киши мындай сабаттуу тарыхчы катары мен ушун аябай эле сабаттуу дечимин, бирок
тилекке каршы бул киши сабатсыз экен. Акыркы кездерде мен ушул кишинин сүйлөгөн сөздөрүн, немелерин карап отуруп, анан кийин мындай жанагы көчөдөгү эле тиги кемпир шалдардын эле сөзүн сүйлөйт экен да. Илгери берип жүрүптүр, анан сатып бериптир, анан берип бериптир, анан тиги коркуп кетип анан кийин кол коюп коюптур деген сыяктуу ушактарды ушу Кыргызстандын жогорку кеңешинин бир канча чакырылышында депутат болгон Турсунбай Бакир уулу, акыйкатчы болуп, Кыргызстандын туңгуч акыйкатчысы болуп шайланган Турсунбай Бакир уулу келтирип ушундай сабатсыз маалыматтарды элге жайганда күйбөгөн жериң гүл болот да. Маалыматты мындай тактап бериш керек. Анын пикиринин туура жагы кайсы? Туура жагы ошол Кемпир Абад суу сактагычынын ошол жергиликтүү элдерге келтирген жанагы зыяны, жердин астынан суу чыкканы, жанагындай дренажный система тоже жардам бере албай калганы, мунун баары чындык. Айдоо жерлерди суу басканы, Өзбекстан тарап болсо суунун көлөмүн көтөрүп жиберип, анан тегерек четте жерлерге суу каптап, ошол аябай мындай саздак болуп, камыш өсүп, көп проблема жаратканы бул чындык. Анан кийин иш жүзүндө Өзбекстан Кемпир Абадты ошол кезден баштап кийин пайдаланып келгени, азыркы кечени пайдаланып атканы, анан кийин биз ал Кемпир Абадтын платинасына жолой албай келгенибиз, Каримовдун убагында бир канча адамдардын өлүмдөрү болгону, анан Мирзиёевдин убагында кичине жумшарганы менен баары бир Өзбекстан аймагы катары биз ал жака жолой албаганыбыз, мунун баары чындык. Бул чындык да. Бирок жана Усубалиев сатып жиберди. Анан кийин ушинтиптир, анан Москвадан тиги эмеден коркуп, Рашидовдон коркуп анан бере салыптыр деген, мунун баары суу кечпеген жомок. Ал Усубалиев бербейм десе, алар Москва аркылуу эле кайра эле тиги башкача рычагтарды колдонуп туруп, башка кишини дайындап туруп эле кайра кол койдуруп алмак чечимге. Ушундай туугандар, биз маалыматты алганда өзүбүз дагы мындай анализ кылышыбыз керек да, ушул маалымат чындыкпы же чындык эмеспи депчи. Анан тиги Турсунбай акебиз болсо, бул киши баягы мен Усубалиев менен бир палатада депутат болгом деген фактыга таянып алып эле, мисалы таянып алып эле анан ошо калпты чынында урдура берет да. Анткени бул кишинин кеги бар экен. Кеги эмне? Усубалиевдин убагында, ошол то есть Союз убагында ошол Турсунбай Бакир уулунун атасы соттолуп кетиптир. Анан ошондон улам жеке мындай сөөгөчтүү бир кеги, нааразычылыгы, жек көрүүсү бар. Ошондуктан бул кишини эме туура түшүнүшүбүз керек, бирок маалыматын болсо субъективдүү, жеке ичкүптүүлүктөн же болбосо нааразычылыктан, жеке жек көрүүдөн улам чыккан маалымат катары кабыл алыш керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.